Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Дагы бир таңды тосуп турганыбызга Аллага шүгүрлөр айтуу менен сабагыбызды баштап алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, ата-энелер мектеби, жаш мугалимдер мектебинин негиздөөчүсү Новатор Гапурмадаминов агайыбыздын "Ата-энелер сиздер үчүн" китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз тарбиянын жеке адам инсанга тийгизген таасири. Эгер үй бүлөдө балдарга тарбия туура берилсе, анда алардын кулк мүнөзү, адеп ахлагы, көз караш пейили туура калыптанып, өмүр бою айныгыс, адашкыс болуп туура өсөт. Анын натыйжасында окууда, жумушта, коомдо жакшы ийгиликтерге жетип, кадыр барктуу, ыйман ынсаптуу адам болот. Ал эми жакшы тарбия жакшы пейилге алып келет. Жакшы пейил ден соолукка, ыйман ынсаптуулукка алып келет. Жакшы тарбияланган адам ак иштеп таза жашап, башкаларды бактылуу кылып, өзү да бактылуу боло алат. Тарбиялуу адам эмгекчил, тырышчаак болуп, билим, маданият, өнөрдү мыкты өздөштүрүп, ак эмгек менен байлык, мүлк табууга жетишет. Баардар жашайт. Тарбиялуу адам ата-энесин, жакын адамдарын эле бактылуу кылып калбастан, келечектеги уул кыздарын да жакшы тарбиялап, үлгү болуп, бактылуулукка алып келет. Ал эми тарбия баалуулугу таблицасынын 3-4 бөлүктөрү жакшы тарбияга жетүүнүн каражаттары жана анын жолдоруна арналган. Жакшы тарбияга жетүү өзүнөн өзү болушу кыйын дейт агай. Ал үчүн үй бүлөдө ата-эненин тарбиясы, устат мугалим, тарбиячы, көптү көргөн даанышман, акылзаада адамдардын тарбиясы, жакшы чөйрө, тең туш достор, адабий китептер, сабак, лекциялар жана башкалардын тарбиянын үрөөнүн тынбай терип, термечтеп, угуп, тыңшап, аткарып, жасап, тер төгүп, эмгектенип алып өздөштүрүү зарыл. Биз мыкты билим, өнөр алууга, чет тилин үйрөнүүгө, компьютер, техника, технологияларды жакшы акча табууга жардам берет деп кандай чымырканып, тырышып, эмгектенип үйрөнсөк, жакшы тарбияны, кулк мүнөз, пейилди да ошондой тынбай чымырканып, эмгектенип алуубуз, жетишүүбүз зарыл. Өкүнүчтүүсү, билим, өнөр алууга 5-10 жыл убактыбызды, акчабызды аябай арнайбыз. Ал эми жакшы тарбия алууга, асылзаада сапаттарды өздөштүрүүгө, тарбиялуу инсан болууга убакыт да, акча да, эмгек да сарптап үйрөнгөн эмеспиз. Эгер чындап ойлоп көрсөк, билим, өнөр кандай пайда алып келсе, жакшы тарбиялагандык андан 100 эсе көп пайда, акча, байлык менен өлчөө кыйын болгон бакытты, кадыр баркты алып келет. Биздин бардыгыбыздын катабыз билим, өнөрдөн айырмаланып, турмуш, тарбия процессинде айтып, көрүп койсо өзүнөн өзү болот деп ойлойбуз. Мүмкүн мында да чындык үлүш бардыр. Ошол үчүн азыр үй бүлө, мектеп, жогорку окуу жайларда тарбия маселеси 2-3, ал эле эмес акыркы орундарды ээлеп келүүдө. Ошонун натыйжасы катары жаштарыбыздын, коомубуздун азыркы татаал абалына алып келип олтурабыз. Ушуларды эске алып, биз тарбияга болгон мамилебизди түптөн өзгөртүүбүз зарыл. Бул өзгөрүү үй бүлө, бала бакчадан башталып, мектеп, жогорку окуу жайлар, эң жогорку мамлекеттик мекемелерге чейин жетүүсү зарыл. Биз эмнегедир тарбия жөнүндө сүйлөгөндө жаштардын тарбиясын гана айтабыз. Мүмкүн ата-энелердин, чоңдордун, бардык деңгээлдеги жетекчилердин тарбиясы жөнүндө сөз козгоого убакыт келгендир. Мүмкүн чоңдор тарбиялуу болгондо гана жаштар жакшы тарбиялуу боло алат. Себеби сөз чакырат, үлгү ээрчитет эмеспи? Чындыгында тарбиянын эң жакшы методу бул үлгү көрсөтүү.
туура, чоңдорду тарбиялоо өзгөртүү кыйын. Ошондой болсо да ойлонуп, изденип көрүү учур талабы. Биздин жаштар эл жерди унутуп, бийликке, ошол кызматка азгырылып, элди оор абалга алып келип койгон кээ бир жетекчилерибизди көрүп, жакшы тарбияланышы кыйын го деп ойлоймун. Ошентсе дагы жакшыларыбыз абдан көп бизде. Мисалга алсак, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Орозбеков жана башка ушул сыяктуу көптөгөн чыныгы эл адамдарын болгондугун айтып, ошолордун мисалында тарбиялообуз да зарыл бир багыт. Мына ушул чыныгы инсандарды айтуу менен, мисал келтирүү менен, алардын басып өткөн жолдорун, жеңген кыйынчылыктарын мисал келтирүү менен биз балдарды дагы бир жакшы тарбияга өгүттөп, багыт бере алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен, Абдикамалова Айпери Оразалиевна болдум. Кийинки сабактарда жолукканча аман болуңуздар.